Таң атпай Бишкектеги 2 кабаттуу дүкөн өрттөндү. Дамай ташыган унаа жарылып, 70 адам каза болду. Кадам жайдагы жолдо оор жүк ташуучу унаа оодарылып кетти. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 9 январь күнү Кадам жай районунун Алга аймагында оор жүк ташуучу унаа кырсыкка кабылды. Маалыматка караганда кырсык саат 17:00 чамасында Ош Баткен Разаков унаа жолунун 145-чакырымында болгон. Аталган тилкеде оор жүк ташуучу унаа коюу тумандан улам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Бактыга жараша кырсыктан оор жаракат алгандар болгон эмес. Унааны чыгаруу үчүн 3 экскаватор чакырылган. Ушта 4-та секинирээк жүрүңүздөр ошонун себебинен. Качан башка барсанан кийин ушундай палакат экенде деп кубаңыздар дагы. Кудай сактап баягындай болуптур. Мына караңыздар, bir балада өтүп кетти мына машина. Видеону көрүп секиндеди. Бишкектеги 2 кабаттуу дүкөн өрттөндү. Бишкек шаарында жайгашкан дүкөнөрдүн биринде өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык бүгүн 20-январда ОКМГ Иса Акмбаев көчөсүндөгү 2 кабаттуу дүкөндөн өрт чыккандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Аны өчүрүү үчүн саат 7:54 саат 8:03 чейин жалпы 4 күчүрмөн эсеп жана штаб тартылган. Министрлик кошумча маалымат берилерин кошумчалады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахарова карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ДМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Толук маалымат алуу үчүн +7991 247 84 21. Нигерияда май ташыган унаа жарылып, 70 адам каза болду. Нигерияда күйүүчү май ташыган унаанын жарылуусунан 70-тен ашуун адам каза болуп, кеминде 56 киши жаракат алды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар боюнча улуттук агенттиги билдирди. Маалыматка караганда унаа жол кырсыгына кабылып, оодарылып кеткен. Кырсыктан кийин күйүүчү май коюучу цистерналардын ичиндеги эле башка унаага өткөрүү аракети көрүлгөн, бирок күйүүчү май генераторго кирип кеткен. Кесепетинен жарылуу болуп өрт чыккан. Нема билдиргендей, каза болгондор жергиликтүү тургундар жана ошол жерде жүргөндөр. Алар майды чогултуу үчүн жакындашкан. Өрт жакын жердеги унааларды гана эмес, үйлөрдү да каптаган. Чүйдө дүкөнгө бара жаткан Кытайдын 2 жараны сабалды. Кеминде чет өлкөлүктөрдү карактаган чектүүлөр кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка караганда 28 декабрда Кемин райондук ооруканасынан билдирүү түшүп, Кытайдын 2 жараны сабылганы айтылган. Аталган факт каракчылык боюнча катталган. Тергөөнүн жүрүшүндө 28 декабрда болжол менен саат 12:00 чамасында 1973-1970 жылы туулган Кытайдын 2 жараны мунай базасындагы жумуштан чыгып, дүкөнгө азык-түлүк алганы барышкан. Азык-түлүк алып, кайра базага бара жатканда алдынан жарандар чыгып, уур токмок алып, телефондорун тартып алып, из жашырып кеткен. Шектүү катары 1992-1994 жылы туулган жарандар кармалып, камакка алынган. Тергөө уланууда. Токмокто Мерседес видеокамерага орнотулган мамыны сүздү. Чүй облусунун Токмок шаарында жеңил унаа коопсуз шаардын видеокамерасы орнотулган темир мамыны сүздү. Күбөлөрдүн айтымында окуя 18 январда саат 23:50 чамаларында Ибраимов менен Дубовицкий көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Анда Мерседес Бенц үлгүсүндөгү унаа түштүк тараптан багыт алып келе жатып, Дубовицкий көчөсүнөн чыга калган башка жеңил унаадан качам деп мамыны